дайым алдыга умтулуу, талыкпаган аракет, туура тандоо жасоо, билимди арттырып туруу, өзүнө дайым ишенүү, ийгиликке жетүү, келечекке туура кадам, лидерлик сапатты жогорулатуу, колуман келет долбоору. Менин атым Марал. Мен бош убактымда абдан китеп окуганды жакшы көрөм. Себеби китеп адамдын сөз байлыгын көбөйтүп, эс тутумун жакшыртат. Жана ошондой эле китеп бул адамдын интеллектин дагы жогорулатат. Ошол себептен көп адамдар китеп окуса, биздин Кыргызстаныбызда дагы чыгаан адамдар чыгат деген ойдомун. Жаңыл кандай? Мен деген ярмарка бизден уюштуруп катышып атпайбы беле мектепке? Ошол жака китеп чогултуп атканмын. Ошондо сенде китеп окуп бүткөн китептериң барбы или сен окубаган? Мен өзүмдүн командам менен бирге Айкен деген проектке катышам. Бул проектке катышканда биз социальный проектти түзгөндү үйрөнгөнбүз. Жана биздин тапшырмабыз өзүбүз социальный проект түзүшүбүз керек болчу. Биз досторубуз менен сүйлөшүп, азыркы учурда көптөгөн жаш өспүрүмдөр китеп окубагандыктан биз атайын ушундай проект даярдаганды чечтик. Себеби биздин проект аркылуу көптөгөн жаш өспүрүмдөр өзүлөрүнүн китептеги окуусуна түрткү бере алат. Ошол себептен биздин бул проектте викторина, китептер боюнча ярмарка уюштурулуп жатат. Мен бул китептерди чогултуу үчүн досторумдун үйлөрүнө барып окубаган китептерин чогулттум. Жана ошондой эле эжейлерден алдым. Бул ярмаркада ар бир адам өзү келип, окуп бүткөн китептерин алып келип, өзүнө кызык болгон китептерди тандап алып, кетип аны окуса болот да. Бул ярмарка аркылуу бизден жаш өспүрүмдөргө өзүнө жактырган китепти окуганга мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Только не уходите, хорошо, я сейчас вас напишу. Менин атым Кененбаева Нургыз, мен 9-класста окуйм. Мен бул иш-чаранын уюштуруучуларынан болом. Мен уюштуруучулардан болсом да, мен өзүм да китеп ала келгем. Андрей Лазарчуктун «Транквилиум» деген китебин алып келгем. Анан мен Лев Толстойдун «Анна Каренина» деген китебин алмаштырып алдым. Я принесла на ярмарку 2 книги, и я надеюсь, они кому-то понравятся, и их кто-то заберет домой. Сейчас очень мало кто читает книги, поэтому мы решили на эту тему помочь, развить эту тему. Мен окуган китептердин арасынан эң жакканы мага бул «Белый олень» деген китеп. Ал жеринде гоблиндер жөнүндө жана кыз жөнүндө. Ал кызды гоблиндер кармап кетишет. Анан кыз деген эркиндикке чыгуу үчүн болгон күчүн жумшагандыгын жөнүндө сүрөттөлөт. Ал китепте мен кыздын эркиндикке болгон умтулуусунан, тайманбастыгынан, эч нерседен коркпой эр жүрөгүнөн үйрөндүм. Бул китеп жарманкесин биз биринчи жолу өткөрүп жатабыз. Китеп жарманкесин өткөрүү идеясы
биз баарыбыз чогуу отуруп акылдашып анан чечишип жатканбыз. Ошондо баарыбыз макул болгонбуз китеп жарманкесин өткөргөнгө. Бул китеп жарманкесинин максаты ар бир адам өзү менен бир китеп алып келет жана өзүнө жаккан китепти алып кетет. Сейчас очень мало людей, которые увлекаются книгами. Лично я люблю читать. Особенно мне нравится классика. И поэтому я хочу, чтобы побольше людей все-таки заинтересовалось этим проектом. Здравствуйте, уважаемые жюри, участники, а также гости наши. Сегодня у нас будет викторина. Биз бул ярмаркадан тышкары викторина уюштурганбыз. Бул викторинага биз бир китеп тандап алганбыз. Ал китеп «Богатый папа и бедный папа» деп аталат. Бул китеп адамдын финансовый абалын жогорулатат. Акчаны туура пайдалануу, аны менен туура бизнес ачуу боюнча китеп бул. Ошол себептен азыркы учурда да актуалдуу темаларга тиешелүү китеп. Ошол себептен ушу китепти тандап алдык. Бул китепти окуп чыгып, катышуучулар келип викторинага катыша алган. Бул викторинага ошо китеп боюнча суроолор берилген жана ошондой эле китептер тууралуу кызыктуу суроолор берилген. В третьем туре будут вопросы по книге «Богатый папа, бедный папа». Кто соавтор этой книги? Робин Герцог. Поднимайте руку. Да. Он кто? Мы вторые подняли руку. Вторые стол поднял. Второй стол поднял. Его жена Ким. Шерон Леттер. Бул Айкем проект кыздар үчүн даярдалган. Менин оюмча бул проект ар бир кыз үчүн керек, себеби азыркы учурда эркек балдарга караганда кыздар өзлөрүн көптөгөн жакыйктан чыгарып жатышат. Мен бул Айкем проектине катышканда өзүм өнүктүрдүм десем болот. Ошо Айкем проектинин жетекчилерине да чоң рахмат. Аябагында гана мага пайдалуу болду десем болот. Бул проект аркылуу мен өзүмдү сценага чыкканда коркпой, өзүмдү кандай алып жүрүшүм керек, социальный проект аркылуу адамдарга кандай жардам берип, Кыргызстаныбызда өнүккөнгө аз да болсо жардам көрсөткөндү үйрөттүм. Бул проекттен тышкары мен кружокторго катышып турам. Мисалы, журналистика курсуна катышам, жана ошондой эле английский курсуна. Жана былтыр тигүү боюнча курсту аяктагам. Бул курсту 2 жыл окуп, көптөгөн нерселерди тиккенге үйрөндүм. Мама, меники жок dedi. Марал, материалдарды алып кел. Башка нитка. Мама! Мен бул тигүү курсунун жардамы менен өзүмө көйнөк тиккенди үйрөндүм. Мисалы, ошо тигүү курсунда окуп жүргөндө мен 2 көйнөк тиккем. Бирөө бул жаңы жылдык көйнөк болчу, а бирөө жайында кие турган сарафан тиккем. Менин атым Назира, мен Бозмо Маралдын мамасы болом. Марал ошо Билим Ордо, Чолпон Ата шаарындагы Билим Ордо мектеп комплексинде окуйт. Бул кызым өзү башынан эле активистка, башынан 1-класстан бери отличница. Бардык мектептеги мероприятия, кружокторду калтырбай барат. Негизи өзү активный кыз. Айкен долбоорунан кийин Маралдын активдүүлүгү андан дагы мындай ачык көрүнө баштады. Зимний школасына катышып келди. Андан бери дагы өзүнүн көп сапаттары ачылып, өзүнө алдына максатты так коюп, ошол максатына жетүүгө жакшы үйрөнүп калды. Тартынчаактыгы жоголду.
Мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтсам, ар бир кызга өзүңөр өнүктүргүлө деп айтмакчымын. Силер өзүңөр өнүктүрүү үчүн көп китеп окугула. Китеп аябагандай интеллектти жогорулатат. Көптөгөн нерселерди билип аласыңар. Жана ошондой эле мектептен тышкары курстарга, кружокторго катышкыла. Мисалы, тил үйрөнгүңөр келсе, тил үйрөнүп алсаңар, бул келечекте аябагандай жардамы тиет. Кыздар аябагандай акылдуу болот, ошондуктан кыздардын потенциалы да жогору, бирок муну өнүктүрүп туруш керек. Ошон үчүн кыздар биздин потенциалыбыз аябагандай жогору. Муну жөн гана өнүктүрүп туруш керек. Ошол себептен өзүңөрдү өнүктүргүлө. Биздин колубуздан баары келет.